Мен азыр угушума караганда мына 3-чү маселе боюнча Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин коррупцияга каршы аракеттери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдын аткарылышы жана агенттиктин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ишин жыйынтыктары жөнүндө маалымат дейт. Баяндамачы Жыпаркулов дейт. Бирок Жыпаркулов бүгүн келбептир. Менде bir sunuşta, hem kандай қалайсыңар, өзүңөр карап көргүлө. Жыпаркуловду биз баарыбыз жакшы тааныйбыз. Оштон бери билебиз. Меком жетекчи болгондон бери билебиз да. Акыркы убактарда бизге түшкөн информацияга караганда толку чет мамлекетте эле жүрөт дейт. Дүйнөдөгү, мына кечээки эле бир мисал, мына Турциядагы жер титүүлөрдө биз ушу бүгүнкү күнү Жыпаркуловдун өзү жаңы жетекчи катары ошодон бир өзүнөн бир информация угуп, жаңы ишке дайындалды, эмне жумуш жашап атат, кайсы жумушту жасай баштады. Эмне үчүн ошол жерде бул бүгүн биз ушул комитетте ошол маселени көтөрүп, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча информация угуп ал деп атабыз. Азыр биз бир-эки направление уруп койгонбуз. Таможняда, дагы бир-эки мамлекеттик органдарда коррупция бар, калганда жок деп. Негизги коррупциянын негизги бөлүктөрү ушул жерде жатат. Ар бир үй салып атканда разрешение бериш, кийин инспекцияны, техник инспекцияны кошуп койду. Ошол боюнча угалы дедик. Ал өзүнө деле пайда эле ушулчу. Сунушум бүгүнкү күнү жетекчи келмейсен күн тартибине алып коюш сунуштайм мен.